Салам алейкум, урматтуу Москва шаарындагы тяк кыздар жамааты. Жалпыңыздарга элибиздин, журтубуздун атынан ыраазычылык билдирем. Кайрымдуу Бол коомдук фонддун жалпы жамаатынын атынан. Себеби бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда айтпасак да маалым болуп тургандай, бүтүндөй кыргыздын жүрөгү зырылдап, каран түн түшүп, желегибиз ылдый желбиреп турган мезгилде сиздер алыста туруп жакындан колдоо көрсөттүңүздөр. Ушунчалык ыраазычылык билдирем, анткени кыргыз атабыз айткан: ата журтун кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга деген. Мына ушундай чагылгандай кыргыздын уул кыздары бар, уу чугур эмес. Кудайга шүгүр. Себеби жоокерлерибиз мекендин чекесинде ушул мекенди коргоп турса, алыста туруп сиздер жакындан колдоо көрсөттүңүздөр. Сиздердин берген колдооңуздар мына ушул мекендеги мекендештерге ушундай бир жакшы рацияларды алып, ушундай жакшы чатырларды, ушундай үстүндө жаан чачында коргоп тура турган жакшы бир коргон болчу, жакшы керектелчү буюмдар алынды, мекендештер. Мен сиздерге аябай рахмат айтам. Ошол Айпери Манасовна деген карындашым өтө өзгөчө ыраазычылык билдирем. Себеби бир канча жолку ушундай оор кайгылууларда кайдыгер эмес. Дайыма ушундай кол сунуун жасап келесиздер, жабыла. Анткени жигиттер мекенди коргоп турат. Сиздер болсо мекенден алыс, үй бүлөңөрдөн алыс, ата энеден алыс, уул кыздарыңардан алыс, жакын адамдарыңардан алыс жүрүп болсо дагы жакындан колдоо көрсөтүп, ошол жакта маңдай териңер менен иштеп, тапкан акчаңарды өзүңөрдүн эле кызыкчылыгыңарга эмес, мекенге, элиңерге, журтуңарга арнап жатасыңар. Терең ыраазычылык. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: садака балиядан сактайт деген. Ошол садака, сиздердин берген садакаңыздар ошол өзүңүздөргө береке болуп барган болсун. Рахмат. Ошол сиздерден азыркы ушул кырдаалда дагы 100 000 сом акча которуп бизге жөнөттүңүздөр. Ал аманат келди. Азыр сиздер көрүп турган ошол бүт керектүү буюмдар бар алынып, Кудай буйрса даяр эртеңки күнү ошол жолго чыкканы турат. Ыраазычылык, рахмат. Мындан ары дагы биздин ынтымагыбыз бекем болсун. Дайым ушундай жакшылык, анан өлкөбүз өнүгүп өсүп, ушул мекенибизде тынчтык орноп, ар бирибиздин жан дүйнөбүздө тынчтык орноп, өз өлкөбүздө иш ордулары менен камсыздоо болуп, бөтөн эл бөтөн жерде дагы сиздер дагы ошол жакта болбостон өзүбүздүн мекенибизде жумуш менен камсыздоо болуп, жакындарыңыздардын жанында ушу жакшы өмүр сүрүүнү жараткан ар бир кыргызга насип кылган болсун. Рахмат барыңыздарга. Элимдин ырысын кемиткен адамдар, адүнө барганда бир Кудай жазалар. Тийбечи суранам элимдин анына, убалы кыргыздын уктатпай сени да. Ыйлама кыргызым, өксүрбөй тырысың, азап күндөн алып чыгат